Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, урматтуу ушул бөтөн жерде жүргөн жалпы бир туугандар, баарыңыздарга салам. Биз ошо өткөндө видео тартып чыгарган боюнча көптөгөн адамдар кайрылып, мен өзүм эле жакын жердештерим, инилерим, агаларым кайрылгандыгы үчүн бир жалган айтпасам бир 10 жерге бардык. Вукупка машина берген жерлерге, ошол жерлерден барып, вукуп деген эмне деген теманы коюп алып, ошол 10 адамдар менен бардык. Күйгөндөр менен бардык, машинасын алдырып койгондор менен бардык. Ушул тыянатка келдик, урматтуу туугандар. Вукуп деген эмне? Вукуп деген бул менин түшүнүгүм боюнча баягы сүлүк деген курт бар, билесиздер да. Адамга жабышса, эгерде бир жериңизге жабышса, курсагы тоймой сайын чыкпайт да ол жерден, ушундай тиштейт, болду. Курсагы тоймой сайын каныңызды до конца соруп бүтөт, анан чыгат. Вукуп дагы куд ошого окшош эле нерсе экен да. Бул вукупка мен оюмча көптөгөн биз кыргыз эли даяр эмеспиз. Негизи деле кыйындар, эсепке тактар бар, бирок көбүбүз даяр эмеспиз да. Себеби дегенде бул вукуптун договорлору 85-90% ошол вукупка берген адамдын пайдасына иштейт экен да. Эми бир жагынан карап көрсөң олорго деле туура. Бирок 85-90% өздөрүнө пайда экен да, договордочу. Ону биздикилер окубай эле машина алып атат, машина алганым эсеп жакшылык иш бүтүп калса болду деп эле колду коет экен, эмне десе болуптур деп алып мынтип этегине чыга албай, жарым-жартылай төлөгөндө күйүп, договорлору бузулуп, көбү машинасыз калып атат. Мага Кыргызстандан бери чалып атат да, малдарыбызды сатып бердик эле, аттарыбызды сатып бердик эле, акырында машинабызды, балабыздын машинасын алып койду деп. Ошого урматтуу туугандар, сиздерден суранам, колуңуздардан келсе вообще карыз албагыла, вукуп албагыла, кредит албагыла. Бунун баардыгы карыз, жан аманат. Бүгүн барсын, эртең жок. 5 мүнөттөн кийин ким эмне болушун бир Алла билет. Анан бул вукуп тармагы боюнча буга өтө мындай немис расчет керек экен. Биз баардыгыны көрүп тактап билдик, Кудайга шүгүр, колдон келишинче сурадык. Бирок видеого тарта алган жокпуз. Баардыгы договорлорун барсак, окшош договорлор, өздөрүнө 85-90% өздөрүнө иштейт. Договорлору баардыгы өзүнө иштейт. Эми 90%-тин жанында 10% бул жок деген цифра да. Ошого урматтуу туугандар, бул вукупка алып атканда өтө ойлонуп алыңыздар. Акылыңыздар жетсе, көзүңүздөр жетсе, вукуптан сырткары өзүңүздөрдө дагы запаска бир 200-300 миң акча болсо, анан ошол машиналарды барып алсаңыздар болот. Бул адам башында ар кыл сыноолор бар, ооруп калат, же машина ДТП болуп калат, же башка болуп калат. Ошол мезгилдерде бул вукуп токтобойт экен да. Алдыңбы, болду, алган күнүңөн баштап төлөгөнүңө чейин до конца төлөшүң керек экен да. Бул ушундай договорлордо ушундай жазылган экен да. Юридика жагынан дагы караштырып көрдүк, юристтер менен дагы сүйлөшүп көрдүк. Вукупка берген адамдар 90% прав экен да, мындайча айткандачы. Ошого акылыңыздар жетсе, мен негизи эч кимге сунуш кылбайм. Алгыла, мингиле деп эч кимге сунуш кылбайм. Негизи карыздын кереги жок, урматтуу туугандар. Жана кыргызда сөз бар го, ач отурсаң дагы тынч отур деп. Ошого бул видеону тартышка мажбур болуп атам. Жакын саналаштарга жеткизип коюңуздар, баары уксун. Урматтуу туугандар, алыскы сапарда жүрөбүз, тынч жүрөйлү. Баарыңыздардын иштериңиздерге ийгилик. Вукуп маселеси боюнча эч качан колуңуздардан келсе ушул нагыл эле сатып алыңыздар, болбосо аз-маз 2-3 ай сабыр кылып иштеп алыңыздар. Вукуп тармагынан өтө узак жүрүңүздөр. Вукуп тармагы дагы бир жолу айтып коеюн, 85-90% вукупка берген адамдын пайдасына гана иштейт экен договорлор. Биздин көп жаштар, аябай көп жаштар орусча дагы билбейт, эмне десе болуптур деп кол кое берип, керек болсо майды 200 км, 300 км көп өткөзүп бергендиги үчүн дагы машиналарын алып койгондор бар экен. Ошол жерлерге бардык, договорду көрсөттү. Майды ошо моментинде алмаштырыш керек экен. Биз кыргыз эли дайыма кеч калабыз, жоопкерчилик дагы көбүбүздө аябай жок. Мен мисалы үчүн өзүм эле айтайын, менде деле жоопкерчилик ончолук ошо вукупка бергендердин деңгээлиндеги чалык жоопкерчилигим жок да. Ошого ойлонуп алыңыздар, урматтуу туугандар. 200 км, 300 км майды өтүп кеттиби, болду, машинаны алып коет экен. Биз ошондой жерлерге бардык, тилекке каршы видеого тарта албадык, видео тартыштан отказ кылышты. Көбү телефондорун өчүрүп качып кетти, көбү офистерине киргизбей койду. Көбүнөн ушундай маалыматтарды алдык, урматтуу туугандар.
Ошондуктан ушул нерселерге так болсоңуздар, анан өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Негизи вообще бул нерсенин кереги жок экен бизге. Тынч эле эсен аман жүрө берели, урматтуу туугандар. Баарыңыздарга салам. Аллахын тынччылыгы, мээрими болсун. Анан регистрация боюнча дагы аябай көбүңүздөр чалып. Мен эч кимди сунуш кылбайм регистрация боюнча, туугандар. Эч кимди сунуш бербейм. Мынауга регистрация жаса деп айтпайм, бирөөнү реклама да кылбайм. Кереги жок, себеби азыр кырдаалды көрүп атасыздар. Мен өзүм бир тууганыма болсо дагы ушул нерсени айтпаймын. Урматтуу туугандар, сиздер дагы өзүңүздөр караштырып, интернеттен көрдүк деп эле которуп кое бербей, акчаны ишеничтүү адамдарды таап өзүңүздөр барып сүйлөшүп